Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базары жок каналы. Бүгүн мен силерге Сокулуктан сатылуучу жер участок көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөм. Азыр мен турган жер туугандар чоң Сокулуктун трассасынын жээгинде турам. Сиздер Бишкек шаарынан келип атсаңыздар, Сокулуктун ар бир 7-күнү болчу базарына жетесиздер. Андан бир өз өтсөңүздөр көпүрөн өткөндөн кийин эле сол тарапта кызыл заправка, оң тарапта мындай ылдыйды карай кеткен көчө бар. Ошо менен түз барып, сол тарапта бурулсаңыздар, Индустриальный көчөсү 111-тиректе бүңкү чыгыштагы сатылуучу жер участок жайгашкан. Аралык бул жерден туугандар 250 метр. Бул трассага деле жакын, базарга деле жакын жана мынакей бул светофордо, поворотто мектеп, ара жакта мечит, садиктер бар экен. Шаарга түз жүргөн бул жерден маршрутка бар. Туугандардын азыр ушуда кайтып аткан учуру Сокулуктун өзүнүкү. Андан башка Беловодский, Карабалталык деле шаарга карай жүрсөңүздөр алып кете берет баары по пути машинелер. Так, мынакей маалымат. Эми барып калган маалыматты участокко жетип берейин. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүңкү чыгыштагы сатылуучу жер участокко да жетип келип калдым. Бул көчө тараптан көрүнүшү. Дарек Индустриальный көчөсү 111-дарек болуп калат. Так, трассадан 250 метрдей эле аралыкта. Түз чыксаңыздар трасса 250 метр. Базар бул жерде 350 метр аралыкта мектеп, садик жакын. Жана ошондой эле трассадан туугандар шаардын бушуна көптөгөн эле маршруткалар кетет. Анан көчө тарабында чек арасы бул жерден бул жерге чейин болуп калат. Бул жерден түз киресиздер, негизинен мондайдан навес кылсаңыздар деле болгудай жер экен. Анан бул жерге барып жердин аянты чоңоет. Мынакей жалпысынан 6,5 сотуктан көбүрөөк жер кызыл китебинде. Фактически 7,5 сотуктай бар экен. Мынакей могу жерден мындайынан кире бериш болот туугандар. Навес кылсаңыздар болгудай. Анан бул жерден мынакей мындайынан кетет жерибиз. Бул кошунанын заборуна чейин, бул жагы бул жерге чейин. Кошунанын үйү менен ортодо аралык 1 метрдей бар экен. Анан бул жагы могу пескалогунан түз барып, ал жагы бул кошуна менен ортодо 2 метрдей аралык бар. Плюс фундамент сапаттуу арматуралар менен салынган экен. Жана фундамент деле участоктун мынакей батыш түндүк бурчуна чекеден салынган. Дагы каптал жактарына хозпостройкалар саласыздарбы, не кылсаңыздар дагы мынакей ыңгайлуу кылып участоктун бурчуна үйдүн фундаментин куюшкан туугандар. Кызыл китеби колунда, алсаңыздар ошол күнү эле өткөрүп берем дейт. Көпчүлүк үчүн эле жакшы вариант туугандар. Көпчүлүк үчүн эле жакшы вариант. Фундаменттин узун туурасы 11,9 экен. Мынакей бийик. И жердин астына деле 1 метр киргизгенбиз дейт туугандар фундаментти. Үстү тарабы деле моундай 1 метрдей бийиктикте, жана ошондой эле бул арматураларды караңыздар. Мындай жоон арматуралар тышталган. Анча-мынча адам мындай тыштай бербейт көргөндөрүмдөн. Ашыкча мактоо эмес. Өзүмө деле жакын, негизинен фундамент куюлган туугандар. Так. Бисмилла. Мынакей. Бул фундаментибиздин көрүнүшү. 11,9 болгон. Андан ары мынакей бул кошуна менен болгон чек ара ортодо могу жерден болуп калат. Ортодо 2 метр аралык. Туугандар, негизинен мектеби жакын, чоң жолго деле жакын, базар бул жерде жакын, жердин аянты 6,5 соток, стандартный эле өтө мындай стандартный жер экен, жакшы жер экен туугандар, көпчүлүккө эле ыңгайлуу, ылайыктуу. Дагы маалымат, электр энергиясы бар, киргизип алуу керек, суу бар, аны да киргизип алуу керек. Дагы маалымат. Мынакей чек аралар байкалып эле турат. Так. Бул үйдүн, бул жер участоктун жана бул фундаменттин баасы $15,500 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин экранга эсителдеп калтырабыз, аны окуп сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот туугандар. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмес менен коштошом туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.